Негизи ар бир канаттуунун адам баласына жаратылышка тийгизген өзгөчөлүгү болот. Антсе да айрым учурда зыяндуу жактары да кездешип калат. Мына бул каргалар Токтогул райондук администрациясынын имаратынын алдындагы бак ичине жайгашып алгандар. Арчалардын тээ бийик чокусуна салынган уяларда эртели кеч каркылдашып, бул жакка келгендердин да, анан имарат ичинде кызматкерлердин да кулагынын кужурун алып жаткандыгы байкалат. Ал боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жанагы мергенчилик чарбалары иш алып барыш керек болчу. Себеби жарандардан түшкөн арыздар болобу, же кайрылгаттар болобу, ошо кайрылгаттар негизинде булар иш план иштеп чыгып, ошо иш план негизинде тийиштүү органдардын макулдашы кагаздарын алып, определенный санын кыскартканга чейин иш алып барса болмок. Эми ал боюнча Негизи рай борбордогу көчө боюндагы элдүү жайлардагы бактардын башында ары бери учуп жүргөн каргаларды жок кылуу боюнча атайын маселе көтөрүлүп да келет. Бирок аны ишке ашыруу жагынан келгенде көңүл коштуктар байкалат. Сөздөр айтылып келатат, бирок ойзеке калып келишет. Мен ошондо эле айткам жарандарга, айлык өкмөттүн баштарына администрацияга. Мыйзам чегинде иш алып барабыз болот. Дедим, алар өздөрү келишти, болгону биз анда чычканды, тынчканды көрөлү, уругун жедирип коелу, уясын ошону бузуп тастайлы, ошону жок болуп кетет дешти. Бирок чечиликтен иштер жүргөн жок. Булар болгон адамдардын жер үлүштүнө себилген жүгөрүлөрүнө жана башка мөмө жемиштерине терс таасирин тийгизип атат. Баса эмне үчүн бул тарапта карга көп деген суроо туулат. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул аймак кезинде жүгөрүнүн мекени болуп, талааларда жалаң жүгөрү өстүрүлчү. Ал эми карга негизинен жүгөрүгө жакын келет. Ошондон улам ушул аймакты мекендеп калган деген божомолдор бар экен. Азырда эрте жазда эгин эккен дыйкан каргадан коргон үчүн ар кандай ыкмаларды колдонуп келишет. Бактыкан Ажимаматова, Бектур Иманалиев, Токтогул району.